Нормально, потому что и геи, и лесбиянки также относятся к группам, которые дискриминируют, что недопустимо. И лесбиянки тоже женщины, и поэтому их права тоже нужно защищать. Биз бактылуу болбобуз керек, ошон үчүн биз ушул акцияны уюштуруп жатабыз. Эки революциядан өткөн кишилербиз. Бирок азырда мындай бир коркунучтар болуп атат, алдыбызда проблемалар болуп атат. Биз ошого чечкенге даярбыз, туруп беребиз. Ушунчалык кыргыздын бийиктигин, каада салтыбызды, үрп адатыбызды жана көчмөндөрдүн жашоосун кандай бийиктикте өткөздүк. Суктанаарлык нерселер болду. Биз ал атайындар качканда энелердин элечегин көрүп, ошолордун этине ырларын көрүп, элдик ырларын, ушу салтыбызды көрүп, аябай кубанып кетишти. Анан биз бир күндө ушул мамлекетибизди жок кылып алабыз, шерменде кылабыз башка өлкөгө деген. Биз жол бербейбиз андайга. Бул биздин Кыргызда кенедей негизи жок. Кенедей себеби жок. Жасалма, атайын баягы сырткы күчтөрдүн козутуусу менен жасалып аткан провокация. Бул башка эч нерсе эмес. Ошол жанагы чурулдашып, ырылдашып жүргөн автобустун ичиндегилердин бирөөнө бир эркек зомбулук тургай кеп айтыптырбы? Эркек жакын жологуш немелер экен, бар теңчи. Бул Американын акчасына чыгып алып туруп, каяктагы плакаттарды көтөрүп, кир жубайм, идиш жубайм, мен жыйнабайм, мен тең укукту бер. Ошол кичинекей кыздарыбызга каяктагы укук, ал ата-эненин сөзүн угуш керек. Бул эң баштык. Бул деген вообще биздин Кыргызстандын менталитетине, маданиятына туура келбеген нерсе. Биздин каада салтыбызды, үрп адатыбызды жокко чыгарып атат булар. Ар бир любой акцияга катышканга укуктуу, конституцияда бекитилген, атайын закон чыккан. Ошонун алкагында биз жүрөбүз. Бирок эгер улуттун кандайдыр бир кызыкчылыгына төп келбесе кандай болот? Бул жерде мисалы айрым ориентациялары мындай бир жынысты колдогон атеисттер бар деп атат. Кыргызстанда андай запрет жок да. Өз эркин. Главное пропаганда насилия, пропаганда войны. Көп берене бар. Кайсы болбой турган нерсе. Бизге өтө өкүнүчтүүсү, биз 10 жыл бою каада салтыбызды, үрп адатыбызды жайылтып, чокойубузду сүдүрүп, элди аралап, айылдардын ичин кыдырып, социалисттик эмгектин баатырларын, Ленин Кыргыз туу орденин ээлерин, ошондой эле улуу ата мекен согушта тылда эмгектенген апалардын башын көтөрүп, аялдардын аброюн көтөрүп, ушу зордук зомбулуктан дагы күрөшүп чогуу биргеликте мыйзамдын негизинде абдан сонун апалардын эмгегин баалап, төш белгилерин тагып, ушундай бир чоң иш-чараларды өткөзүп келсек, анан биздин келип 8 март күнү бүт кылган эмгегибизди талаага ташташып, анан ушул ЛГБТсынын чыкканы бул туура эмес. Айнанайын буга деген жогорку кеңеш каттуу чара көрүп мыйзамга киргизиш керек.